Монда өйдө не болду ата десе. Айфонун кармап жерге чап салып дальше кетти. Hem жаман oyumda болжат го десем келип туруп тамадан түрүп салбайсың. Мен чыктым, ал монда келип калды да лоп чөкөс. Сүйлөйүн деп отурам. Басты да. Элдин көзүчө. Ортодон прикинь. Сен алып баратканда кайсы ырчы кайсы бичи келсе, значит сен ошолорду алып келеткен деген. Урматтуу той элери жок андай эмес. Мен өзүм эле барам да. Мен өзүм эле барам. Нелер сагындым жана. Сюрприз. Кип барсамчы. Ырчылар бар го. Атты баш ырчылар. Бир стол телефондору жок. Тупый отурат. Кезегин күтүп. Окутуу балдардай. Кезегин күтүпчү, менин шуткаларыма күлүпчү жанагылар. Ассалам алейкум урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн бизде өзгөчө берүү, өзгөчө интервью, өзгөчө коноктор. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын Бишкектин эң алдыңкы алып баруучулары, тамадалары Таңата Рахматов, Мураз Керимбеков, Фаргат Омор. Кол чаап алалы. Кандайсыздар? Мощно. Ассалам алейкум. Жакшы келип болдуңуздарбы? Айтым арек болсун. Бир ооз сөзүбүздү четке какпай келип бергениңиздерге аябай ыраазыбыз, кубанычтабыз. Биринчи эле сурообузду баштайлы. Ар бир тамаданын жаңы чыгып аткан, жаңы баштап аткан тамаданы, ар бир тамаданын эсинде калат да, эң биринчи тоючу. Эң биринчи тойдон баштайлычы. Кимден баштайбыз? Улуусу баштап кетти. Ошол менен. Ыстыкан маа. Ошол менен эмени. Эме, ассалам алейкум. Баарыңарга, рахмат чакырганыңарга. Эми баягы биринчи той дегенде кандай биринчи той мен негизи үй тойдон баштагам өзүм комуз менен. Бирок үй тойду алып барып жүрүп анан ресторанга өткөм. Ресторанда биринчи тойду айтып берейин. Ресторанда биринчи той мындай болчу. Мен 8 классымда мындай мектеп форма менен, мектепке кийген форма менен ошондой мени алып барчу тойлорду, кызыл галстук. Анан бир айтып калды ушундай неме деп. Той бар, барып келели. Көп кишилик той деп бир музыкант байке. Макул барса баралды. Чоң аппаратура алып спринтер менен келип жүктөп Семеновка деген айга бардык. Актылык деген кафе көрүп калдык. А мен кафеден эзил той апарып келген эмесмин азыр. Не байке десем, комуз менен ырдай. Десем, не алып барасың? Тост түшүш керек. Мындай кылыш керек. Азыр бир ойлосом 10 тост түзсөм керек, билбейм мен. Бир кагаздарды жазып беришкен толтура алыпчы. Анан кандай кылабыз? Ырчысы жок, бичisi жок, эчтекеси жок болду. Жентек той алып баргам. Бек бала деген баланын тою азыркыча дейсиңби? Анан чыктым. Чыгып учурашып, стойка микрофонду коюп алгам. Той элери келди, аларга сөз берди. Микрофон шнур менен. Шнур менен. Ага тиги стойканы коюп алгам. Звука телефон менен Той отуруп. элери кеткенден кийин комуз менен турду отом. Комуз менен турду эми эки. Алар бүткөндөн кайра аташып чыгып коем. Кайра эки комуз менен турдап коем. Ошон эстрада менен бир экелерин билчүм. Ырчы жок, бичи жок, эчтеке жок. Өзүм эле ырдап ошентип. Эмне той болот бул? Жентек той. Жентек той. Бала деген баланын жентек той болду. Сегинчи класс ошондо. 8 класс кезим. Анан алып баратам. Биринчи антракка жакын, эми антракты билбейсиң да, жакындап калган кезде эле бир салфеткага, кичинекей балдар салфетка көтөрүлүп алып келип атат да. Ама алып чөнтөккө салып коем, алып чөнтөккө салып коем. Анан тиги байка айтып калды, азыр неме антракты. Антракка деле шаң дурум жок болчу. Анан азыр сиздер үчүн антрак деп эле баарын бийге чыгып коем, эшикке чыгып жанагы немеге барып сыртка чыгып анан чөнтөктөгү жанагы кагаздарды карасам. Бүт бар жазып коюптур. 17-чи столдо азаматсың, өмүрүң узун болсун. Сонун алып барып атасың, көбүрөөк ырда деп бирөөсү жазып коюптур. Дагы бирөөсү жазып коюптур. 5-чи столдон келечегиң кең болсун, азаматсың, атың ким, телефон номериңди таштап кой. Дагы бирөө жазып коюптур. Оюнду көбүрөөк кыл, азаматсың, сонун алып барып атасың, ишиңе ийгилик. Ошол сөздөрдү окугандан кийин кадимкидей можеримден толкуду да. Экинчи бөлүктө анан чыгып алып анан мен сапырдым. Эми баягы азыркы тил менен айтканда. Анан неме да? Мындай оюн деле кыйрат билбейсиң да, эркектер даянча кийинтип илгери конкурстар бар, үй тойдо болгон. Ошолор канча-мынча ойнотуп өтүп кеткен. Повтори голос бар. Ошол тойдон 2,5 миң сом алгам, ошол тойдон. 2,5 миң сом алгам. Канчанчы жыл ошондо бул? Бул деген 2000. Бул союз тарагандан кийин болду. Башчы ошондой коет азыр. Так, 2013. 2013-чы. 2013 2,5 миң сом бир тойлы акча болчу. 2,5 миң сом. Ушу 8 класс болсоңуз. 2,5 миң сом. Мен үйдөн бөрөк тапчым да. Кыстырлар мененчи. Анан повар эжелер келип, сен визиткаң барбы деп, визитка жок эже деп анан немелеримди берип, номер берип, ошентип мындай аябай мындай маяң толуп кеткен. Ошондон кийин мындай эч коркпой ресторанга тиңдей мындай десе той алып мындай кудайга шүгүр. Эртеси барып тур эле визитка чыгарып туруп анан бир 6 костюм алып койду. Кайда алып калсың? Кызыл жашыл көчү. Экөөсү иш башка келди. Үчөөнү тойго кийем, экөөнү үйгө кийем. Эртеси кайра эле комузун көтөрүп үй тойлордо жүрдүм.
Бишкекке келгиче ошо почти бирин экин эле ошентип ресторандарга чыгып жүрдүм, а так анан бияка келип анан башталды да. Сиздики бирок успешный болуптур биринчи той, көбүнүкү мындай уят болуп эстегиси келбейт го. Сен аны айтпай тур да. Фархат Ал жактарды го. Фархат байкеден баштайлы. Сен мне Фархаттын историясын айт. Мен 2019 баштадык окшойт. Ага чейин негизи 2017ден бери ар кимдин тоюна барып история тартып жүрчүбүз. Анан бир байк айтып калды. Сен алып барып жүрөсүң го, Карабалдада бир той бар деп. Келтиребиз деп бардым. Выход фанфар кетти. Чыгып уже калчылдап атам. Анан ошо уят болуп атабыз. Эл деле билип атат, мен деле билип атам. Бирок эл деле повод бербейт. Бирөө келип эле, брат берчи десе берген турам. Баскы дейин оросун. Бир мобилограф алып алгам. Ал айтып коет биринчи бөлүктө, брат тартып эле коеюнчу, уялып бүттүм деп коет. Жакшы өзүм мобилограф алып. Анан ошо мен 4000 сом алдым ал тойдон. Ошондон бери эчтеке деле өзгөрбөптүр. Ошол эле оюнчак. Ошондой мындай тамада болоюн деген ой болду. Жок, короче, мен эме болгон. Этти тартып эле артынан бата кылып салып атпайбы, мен түшүнбөйсүң да. Ошо мен той ээсине 4000 сомду бербейм деп, айерден жакалашып бербейсиң, бер. Анан ошо той меники эмес экен, кой токтотоюн деп. Такси айдатчым. Такси айдатайын же бир жерге охранага турайын деп. Анан как раз Мурас бир студиялар менен иштешип жүрчү. Анан видеомду жазаптым эле. Сонун кылып ошол студияга жөнөтсөк, заказ берип калды. Анан айттым, ушул акыркысы болсун. Өткөндөгүдөй жакалаша турган болсом, той токтотоюн болду. Конок эле болуп барайын тойго. Кудайга шүгүр жакшы болуп кетти. Ошондон бери азыр кыргыз тойлорунда кызмат кылып жүрөбүз. Фархат Өмүров. Номер мындай чыгып калбайбы? Сиздики Мурасбек. Ой, меники эме узак окуя дей берсең. 9 классты окуп аткан кезген, 9 класста окуп атам. Эмеге музыка, аппаратура, ресторан деген нерселерге вообще алыс болчумун мен. Автомойкада иштеп жүргөм, анан эмне экенин деле билбейм, аппаратура эмне экенин билбейм. Ооба. Анан жана райондогу кезиң болот го. Балдар менен жүргөн, эртеден кечке эмне кылганыңды деле билбей, ишиң жок анан. Азыр кыргыз эстрадасындагы бир сонун үндүү ырчы бар, баарыңар билсеңер керек. Же билбейсиңерби? Эмнеди? Кылыч эдик. Билбейт экенбиз. Ошол экөөбүз кенеде кезден чогуу өскөнбүз. Менин апам менен анын апасы экөө бүт-бир тууган. Экөөбүз бир тууган. Анан экөөбүз чоңоюп жүрдүк. Ошондойго жакын болчу. Анан бир күн үйдө жүрсөм келип калды. Жүр, мен барып бир ресторанда алып барам той. Сен мага музыка коесуң. Мен музыка койгонду билбейм. Мен эмне кылам? Мен үйрөтөм, жүр сарсанып алгы. Давай, ресторанга бардык. Кайсы ресторан эле? Ошо эсте жок деди. Ата да койду. Жок. Ауезовада бир ресторан бар го жанагы. Президентпи? Жок, каяктан президент жанагы эски. Сармерден. Жок, Сармерден. Мондо үйлөрдүн арасында эле да ишин. Ал баняда ресторан. Эсимде жок, именно Азатта бассейн бар. Анан ошол жака бардык, 120 кишилик 2 жаштын свадьбасы. Оны кармайсың, өйдө көтөрсөң музыка чыгат, ылдый кылсаң, болду, өчөт музыка дейт. Ноутбук алып алгансыз. Өзүнүн ноутбугу, мен ошондой даярдап баргам, мен өзүм эле ордумда. Колума карматып койду. Мен сүйлөп атканда аласың, сүйлөп бүткөндө көтөрүп коюп турасың. Давай. Анан алып барып жаңы баштады. Баштаганда байкасам, колуна бир ак парак алган, анан ак паракка бүт сөздөрдү жазып алыптыр. Ошо ак парактагы эле сөздөрдү айтат, андан башка эчтеке айтпайт да. Анан эптеп ал антрак берди. Антрак бергенден кийин мен айттым, мен деле алып барып көрбөймүнбү дедим. Мен анткени кичинекей кезимден көп сүйлөйм да, аябайчы. Анан тиги да айтып калды, сен жөнүндө көп сүйлөйсүң да. Давай алып бар деди. Эмне кылам? Мен азыр чыгып моларды ортого калып чакырасың, андан кийин мондай оюн кыласың деп эле божомолду айтып берди. Давай деп чыктым, жана жынсынын тизеси мякка келип калган. Жана рубашка клетка. Эски. Чыктым, алып барып атам, өзүмө жагып да ушул эмне сүйлөшүп атам. Үйдө деле жана отуруштар болуп калат го, туугандар келип ошондой болчумун да. Өзүм чыгып сүйлөп бирдеке кылып эле күлдүрүчүм. Антрак бериле келесиң, всё, экөөбүз иштейбиз деди. Сен алып барасың, мен сен музыканты. Албашкы. Анан айтпай, иштей аласың точно. Иштейбиз муке. Сен кал мен айтканымды кылып тур. Болду деди. Анан ал заказдарды алат. Экөөбүз чыгабыз, бирок ал убакта ресторандарга аз чыктык.
экөөбүз ошондой бир ресторанда эң биринчи алып баргам. Андан кийин үй тойлорго чыктык. Биз үй тойлорду бирок наоборот алып барчубуз. Үй тойлорго барганда эшикке алып чыгып алып барабыз, а үйдүн ичине антракт деп киргизип жибиз да. Эшикке чыгат, эшикте оюндарды ойнотобуз жандай кадимкидей. Анан үйдүн ичине барып эс алып келгиле деп жиберебиз. Ошентип жүрүп анан алып барып кеткем. Анан 2-3 жыл үй тойдо жүрүп, кайра бир ресторанга чыккандагы эң оор той болгон бул кыргыз эстрадасында ырчы, актер, ведущий байкебиз бар, Чыңгыз байкебиз. Барсам уже конок болуп отуруптур. Мырзаев? Чыңгыз Мырзаев байке. Кадимкидей конок болуп отуруптур. Анан эми 2-3 жылдан бери алып бара элекпин да. Үй тойлордо эле уже көнүп калгам. Анан чыгып учурашып баштадым. Элди карап Чыңгыз байкени көрүп калып турам, тантырай баштадым да. Десем Чыңгыз байке эшикке чыгып кетти. Сонун алып баратам. Антракт берип коюп анан эшикке чыксам, Чыңгыз байке фойеде басып жүрүптүр, отурбай конок болуп. Анан барып учурашсам, "Жаңы алып барып атасың" деди. "Ооба" десем, "Өзүң эле алып бара бер" деди. "Мен жакты караба" деди. "Залда адамдарды вообще караба" деди. "Өзүң алып бара бер" деди. Анан ошентип Чыңгыз байке ошол жакта отурган жок конок болуп. Мен ичине деле отурбай эле коеюн, "Сен ээн эркин алып бара бергенин анткени сен жаңы чыгып атыптырсың" деди да. Ошондо аябай ыраазы болгом. Ошо Азыр рахмат. азыр рахмат айтам, Чыңгыз байкеге рахмат айтам. Анан эң биринчи очередде ошо ырчы кылыч элик деген бөлөмгө рахмат айтам. Продюсерлер. Чыңгыз байке отурган тойлордо башка карабайт экенсиң азыр. Канча жашыңыздан баштадыңыз ошону сиз? Ошондо 9-чу класста окуп аткан кезим, 16 жаш. 16 жаш, 16 жаш. Биз анда кийине баштап турбуз да. Мен Нече келе болот 34 баштап. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр алдыңкы тойлорду алып барып атабыз. Сиздерди көрүп биз артыңыздардан ээрчип баратабыз. Анан дагы бир сурообуз. Кызыктуу суроо болсо керек. Той ээлеринен алган эң баалуу сыйлыктарыңыз? Эң баалуу белек. Эң баалуу сыйлык. Аны Таңатар байке эле айтпаса, биз Таңатар байке алганчалык эчтеке белек ала албайбыз. Чын мен алган эмнем ак калпак. Эң баалуу белек. Жана оюндарга деп алат го белек. Ошондон ашып калган. Мындай эсте калганчы, мындай баалуу сиздер үчүн. Жок, менде. Менде Сиз кой алып сториске чыгардыңыз беле ошол? Кой бар. Алдыңыз ба ошол Ошо койду? картина бар. Жок, ошо койду алып коюш керек эле. Мага кой берген байке көрүп атса жазып коесуп коет. Кайда бийсе дейсиң. Меники эң эсте каларлык сүйлөшүлгөн суммаман кийин 500 сом кош берген. Бир калпак кийгизген. Бизде көп э? Көп эле болот, бирок эми баягы мындай аябай деле чоңдордон жок экен. Бир жолу бир той эси атайын деме, ал кезде шакек кичелем. Жанагы шакектер болот го, күмүш шакектер, ошондой кичелем. Атайын сурап, размерин канча деп сураганда, күйөө баламдыкы сеникиндей эле деп ушундай кылган. Анан ошол эже биринчи антракт бүтөрү менен келип кийгизип, "Могу атайын алыстан алып келдим сага" деп ошондой кийгизген бар болчу, саат берип жүрүштү, бирок эң эсте калганы, азыр өзүм колдонуп жүрөм, бир той эси мага комуз белек кылган. Комуз. Өзү комуз чапкан байке, Мирбек деген байке. Азыр дагы рас билгизем, катышып турам дегендей. Ошол байке. Ал өзүңсүн катышып эле жүргөн Жок, байке. баягы мен анын тоюна алып баргам да, ага чейин. Экөөбүз мындай просто тоюна алып калдым, тоюна алып бардым, анан ушундай сүйлөшүп анан "Сиз комуз чабасызбы?" ушундай болуп сүйлөшүп кеттик, анан тоюна аябай ыраазы болуп, анан "Менде бир комуз" деген. Мурасы айткандай, "Менде бир кой дегендей эле калып кетип атко" деген. Анан кийинчерээк бир 3-4 айдан кийин чалды. Үйдөн келип алып кет. Ишенген жокмун, барсам чын эле өлүк комуз, токтогул комуз. Просто кылыч болду. Ошону берген, азыркыга чейин чечип жүрөм. Жок, жана мага бир кой бербеди эле. Ушундай болгон. Келип алып кетти деген да просто. Барбай койдуңуз. Билбей атам да. Бул киши барып комузду алып келген. Баргат байке ошондо 500 сом. Ойлондуңузбу? Мага так эмне берген? Жок, ал эле жүрөбүз, бирок Таңатардыкындай, Мурастыкындай мындай. Эми жок, өзүңүз үчүн эсте калганчы? Өзүм үчүн эсте каларлык бир гаишник байкенин тоюна алып барганда айткан. Любой гайга түшсөм чала берем. Жок, эркекче айтып атам. Постоянно ошол байкеге чалам да. Сокулуктук Күнтү байке. Уже албай жуштан кетти уже. Ассаламу алейкум деп. Байкеңдин тагдырына баткан сен. Салам жолдойм. Эми сиздер үчүн Кыргызстандагы 3 топ тамада. Сиздер сыйлаган, урматтаган, баалаган. 3 топ. Айтыш. Мен үчүн Манас Алкулов, мен жаңы ведущий болуп баштаганда ошо Манас байкени алып барганын көрүп, Манас байкенин жанында дагы 1-2 жолу барып көрүп, анан ушул сыяктуу алып барам дегем. Манас Алкулов. Андан кийин мен үчүн экинчи орунда аябай таң калганым бул сенин атаң Нурлан. Эми бул мен үчүн да туурабы? Өзүмдүкүн айтып. Өзүңүз үчүн. Туурабы?
О. Мен элге ушулар жакшы алгыла деген жокмун. Менин оюм. Эфирде айткам мен өкүл атам кошконсузчу деп. Бул менин оюм. Мен үчүн Жас берген Манас адам, Салыкулов, Нурлан Маматов, анан үчүнчүгө деген өзүм. Өзүңүз да? Мындай себептерин айта кетпейсизби? Эмнеге кошосуз? Манас Салыкулов эмнеге? Манас Салыкуловдун юмору жакшы. Анан ээн эркен алып барганы жакшы. Кандай жагдайда болбосун, кайсы случай, кандай обстоятельства болбосун, ошол ситуациядан выход таап чыгып кеткенди билет. Мага ошонусу жагат. Сенин атаң болсо Нурлан Маматовдун сүйлөгөнү. Сөз менен, а? Сөз менен. Жөн эле сөз менен эмес, ал сүйлөгөн сөздөрдү азыр мисалы мен деле сүйлөсөм болот, бирок мен ошол сүйлөгөндө укканда эл мени укпайт да. Анткени кайсы бир тойду алып барып атканын көрүп, ушундай сүйлөп атып, мояктагы веналар чыгып кеткен да. Ошондо кадимкидей баа берген. Анын жанагы уйкаштырып сүйлөгөнү да. Жамактамай, ошонусу мен үчүн өтө күчтүү. Сон, сизге? Азыр бирөөнү айтсаң бирөө таарынат. Жок, өзүңүздүн оюңуз да. Өзүм оюм боюнча эми баягы мындай болду. Мен шаарга биринчи келген жылдары мен келип анан бияктан клиентура жок да, эч ким жок. Каракол болобу эми баягы жүргөнбүз үй той анча-мынча кафе болуп анан бияктан эч ким жок. Жүргөн кезде Нур академияга барып, Нурзат Токтосунов менен анан ошо тааныштар менен антип Нурзатчы биринчи эле тоюна жүрдү, ээрчитип алып ассистент кылып. Анан Эркин Рыскулбеков экөө дуэт алып барган ошондо. Эркин Рыскулбековду ошондо карасам, депутаттар отурат, аттуу баштуу кишилер отурат. Жөн эле басып жүрүп элем тил алып барып атат. 500 кишиге алат о. Эл дегенде жөн эле мынтип атат да. Ошол киши мага мындай азыркыга чейин номер айдым. Number 1 Эркин Рыскулбеков. Билим жагынан, өзүнүн алып жүрүү жагынан, жөнөкөйлүгү, профессионализм номер айдым. Эркин Рыскулбековду коет мен. Экинчи орунга мен бул кишини көп укчумун, аябай. Эркин Рыскулбеков, Канаян Аркулов, анан неме көп, бирок Мурас айткандай Манас Салыкулов. Манас Салыкулов эми бул башкача да бул эми бул импровизациясы, туруп эле алып барып кеткен жери, элге болгон бай кээ бир эл ойлойт, орой, катуу тиет, тигиндей мындай депчи. Бирок эми күчтүү деш керек. Албетте эми досторумдун баары күчтүү. Отурган экөө тең күчтүү. Кудай буйрса, бирок улууларды баары деме кылабы, ушу 3 кишини силетилет. Ушу 3 киши топ мен үчүн. Сон, сизге? Мен үчүн топтамада жок Маржан Алтаев, Рика Керимова. Айтачы. Бирөө ким? Бирөө карабалдак бир брат. Тамаша биринчи очередь мен үчүн эме Нурлан Маматов айткандай. Таңатар Акматов, Мурас Керимбеков, эмнеге дегенде ушул үчөө тең биздин жакшылыгыбызда кызмат кылышкан. Бекер барып берген. Жок, биз деле азыр чын ушул чөйрөдө тамада досторубуз көп, бирок ишенип ушул досторубуздун колуна табыштаганбыз. Анткени ал мезгилде дагы буларды менен Кыргызстанда жылдыздар жанып, той артынан той. Бошсуңбу десең эле бош эмеспиз да, анан ушулардын бир бош күнүнө да койгонбуз да. Атайын, а? Атайын. Аша. Анда куанч бар калмаса да кошуп койсун. Бар калбасызбы? Жок, ал алып барбады өткөндө тойду. Жок, өткөндө папабызга 50 жаш бергенде ошо Кубаныч Баркалбас досубуз кызмат кылды. Сен эми үчөөсүнүн оюңузду сурадың да туурабы? Негизи азыр Кыргызстанда кайсы сүйлөшүүлөр жакшы болуп атат десең, например, биз ушунун баарын айтмакчыбыз Элдин да. табити бирок ар кандай да. Ооба. Мисалы үчүн бирөөгө сен жагасың, чындап келгенде. Сенин клиентиңе мен жакпай калышым мүмкүн. Мурастын клиентине экөөбүз жакпай калышыбыз мүмкүн дегендей. Ошондой эле. Жеке ойлоруңуз бар. Жакып калышы мүмкүн деген. Бар берби? Мен ушул айланып Мындай да, кээ бир тойлор болот го, башкача мындай. Ал тойго мындай кээ бир тамаданын канча лицосу болбосун, канча харизмасы болбосун, юмору болбосун, өтпөй калат да ал тойгочу. Болот. Мындай карьераңыздарда да ушундай тойлор калды беле мындай? Жүрүктө калып калганчы. Көп болот. болгон менде. Сен айтып берчи. Карабалда да той алып барып атам, мен Карабалда жак билесиздер да. Анан бир бала келди, бөлөлөрдү чыгарып койбойсуң да, чыкпадың эле тайкелер менен. Жок, дагы чыгарды. Анан 3-чү бөлүк башталып, бөлөлөр жамааты деп кайра бери чыкырдым. Анан жаштар 2 жаштын достору, акыркы дос го, сүйлөп аткан мезгилде жанагы бала кайра келди, убакчы экен ал.
Сен эмне чыгарбайсың деп. Аны айттым, бөлөлөр силерди эмне ар бириңерди бирден чакырайынбы? Сен эле жанагы желдин көзүн урат туруп ал кезде биз да жаңы алып барып жүргөн кез эки жакты карап кай урдум аны. Жанагы жерде. Сахнадан Сахнадан болот. Бирок эл ушунчалык көп, анан баардыгы кичине мазайып калганына байланыштуу. Бизди эле эч ким көргөн жок. берип аткансыздар. Кулмаматов звуктолчу ажыратып жаталы. Эң эсте каларлык той мен ошол тойдон. Той бүткөндөн кийин анан кол алышып жашнакай болуп кеткенбиз. Мен сцена дайыр окуя калдым да. Кандай? Ал күндүр болот. Оператор менен дагы ошол окуяны айтып берсеңиз. Ал окуя бул ошондо подкасттын аты драка болгондо. Файт деп болочу. Той алып барып атабыз эмеде, примерде. Анан мындай оператордун алдын жаап туруп калсам керек. Келди чапты, каш жей мындай. Анан айттым, дос кичине жарыялай айтпайсыңбы? Качам да. Сен менде сөгүн сагынып кирди. Биз да кичине эмоциябызды кармай албай. Бизде спортчук болобуз. Ошон той бүтүп эле ошо уруш болуп кеткен. Той бүткөндөн кийинби? Той бүткөндөн кийин. Ким жеңди деп коесуз. Эме достук жеңди. Тааныштар жеңди деп. Сизге. Меникичи ушу сурашат да ушундай кызык окуя, мындай ызылашып, акча бербей коюп, же билбейм мындай той ээси аябай мондай болду деген Кудайга шүгүр болбой эле койсун чынында. Зачем? Айтпайсыңбы? Мондой эле идеально. Чынында менде андай болбойт, чынында. Болбоду эле баягы. Кайсында? Сен биздин тойго биринчи бөлүктө кызылыңды кийесиң, экинчи бөлүктө көк костюмду кийбейсиң да. Неге бир костюм менен алып барасың? Капризно костюм алып тиндей мындай, конечно, андай тосуп бер, ырдатып кой дегендер болот, бирок эми азыркынчалык прям калчылдашып мондай. Бир эле той эсимде, мындай оор тойлордон балыкчыда бир той болгон. Балыкчыда Айдарбек деген ресторанга той алып барам. Барсам 400 кишилик той экен. Акустикасы начар го, мурда начар эмес беле. Анан көрсө жентек той эже жап-жаш эле экен. 81-экинчи жылкы эже, кичинекей баласы, анан эженин күйөөсү 1 жылга жетпей эле ашынып эле той берип турду. Байке өзү аябай балыкчыда катып жүргөн байке болчу экен. Өзү магазин тилеген супермаркет ачып, мындай аялы менен мына эми деп элге жардам берип, ковидте аябай элге көп жардам берген киши болчу экен. Анан өтө мындай мыкты киши болчу экен да. Ошол кишинин тою, мындай айтканда баласынын жентек тою болду. Боюнда бар деген укканда эле кайтыш болуп калганбай туруп ушул сыяктуу да. Анан бала төрөп элдин баары эле чыгып ыйлайт да. Ошол той мен үчүн аябай оор той болгон да. Эми сен ал жерде алып барчусуң, сен элди мындай жакшылык үндөйүн деп, күлдүрөйүн деп барасың да, алып сүйлөйүн деп жанагы баары эле чыгып, ушул тойду канат көрсө болот, ушул тойду канат көрсө болот. Эми алардыкы да эт да, эми алар атасы чыгат, апасы чыгат, өзү чыгат. Бүт ыйлаган тойдун баштан аягына чейин ыйлашкан. Сен деле ошондо алып бара бербейт элең. Канат той көрсө болот. Мен ал той аябай оор той болгон мен үчүнчү. Мындай атак жанагы Андай той болот. Кудай сактасын жанагындай болгон эмес. Ой, менде кызыктуу деген эсимде калган эки болгон, бирөөнү той ат менен алып кеткен, бирөөнү болсо мо эки кишинин артасынан кирдим да. Шалсынганда. Жок, абышка бастырганда. Абышканы айтып берейин, булар абышкада болбодубу? Эми абышка дегенде атады ал деле. Ак бата рестораны Алматинкада. 120 кишилик не той экен эсимде жок, бирок сонун алып бардым. Ой, бар ойдогудай болду. 3-чү бөлүк эт чыгардым, жай музыка койдум, бир 10 мүнөт убакыт берейин, шашпай жеп алгылады. 10 мүнөт бүттү. Музыкантым айтып, фанфарды бер дедим, давай деди, микрофонду алып ортого келдим. Ортого чыгып баратсам, аркы башта бир ата бирөө менен жакалашып, бир аттанып келаткан да. Бери басып келатат анан. Мен чыктым, ал мондай келип калды да, лоп-лоп жөкөс. Мондай келип калды да, мондай турабыз да, мондайчы. Бир 2 секунд биз карап эле жөн эле турдук. Мен микрофон ягымда да, сүйлөгөн да. Десем микрофонду кармады да. Кармагандан кийин бирдеке деп айтат го, өзү да мас болуп калыптыр. Кой, микрофон талашпайлы деп. Микрофонду кой бердим да. Кой берсем, микрофонду алып эле бетке шилип салып атпайбы. Микрофон менен. Микрофон менен. Ал микрофонда зыңгар чыгып калган микрофон. Тилип кетти. Тилип кетти. Өтүп кетти да, микрофон жерге таштап тур элечи. Бет монча кан агып атат. Эми
жанагы атага жинденип ызылдашайын десем ошого чейин тойду соңуна алып барганда ошол эмгегим күйүп кеткен да. Жууп кеткен таза. Акча делемейм дечи. Анан салфетка алып келип берди ошол кишиге официанттар. Бетинде арчыдын микрофонду алды. Мен ушундай атабыз бир аз кызуу болуп калыптыр. Бирок ичимен күйүп атам да. Жоңгойзу туруп жеп салган. Эми бирок улуу киши атаң эмне дейсиң? Ал эң кызыгы, ал экинчи этажда да ресторан. Лестницадан ылдый түшүп баратат. Тойдун аягы анан уже фотографтын деле жумушу бүттү да. Лестницада отуруп алып сотко чыгып атыптыр да. Сотко чыгып атса тиги ата артынан барып далга тепкен го. Монда өйдө эмне болду ата десе. iPhone 13 беле ошол малда жаңы чыккан кезде. iPhone'ун кармап жерге чаап салып дальше кетти. Атага эмне болуптур негизи? Жок, ата билбейм эмне болгон. Ошол атанын атынан ресторан ачып. Иши бата кылдым, анан бата кылып эшикке ызырынып чыгып бардым да. Эшикке ызырынып баратсам эле арка жактан жүгүрүп келди баласы. Жүгүрүп келди анан атам мас болуп калыптыр. Кечирип койчу, ушундай жай бар. Кечирип койчу деле. Ал деле бир 35 жаштагы эле чоң эле киши. Анан мейли эчтеке болду ошо мен кеткем. Экинчи могу эки тиштин ортосу сынган. Бул сокулукта болгон, кайсы ресторан экен так эсимде жок. Ооба эстеле болду да, башка жакта болду. Алар жок болчу. Аларча Сейил Сокулук деген ресторанга барчу. Ошонун кайсысы экен? Часпик. Часпик. Ошол жакта бир ресторанда свадьба алып барып атам 300 киши. 3-чү блок 2 жаштын жанагы однокласниктер болот го, достор, жаштар. Ошолор эмеге чыкты тостко. Саат 12:30. Эми 300 киши. Анан сүйлөп бүтүп туруп бир дос кылабыз, бир аз ичип кызылка магир ырдайм деп. Аны айттым. Байке азыр ырдаган 12:30 болуп кетти. Кез азыр эме кыла берели, жыйынтыклай берели. Буйрса, бир жылдан кийин ырдайсыз да жентек тойдо деп коюм тамашалап. Хорошо деди да. Мындай ошол жери жаман кызыктуу да, экөөбүз сөздөбүз да. Хорошо, инем деди. Монтип артты карады, микрофонду оозго монтип алып келип сүйлөйүн деп атырмын. Басты да. Элдин көзүчө. Ортодон прикинь. Массага. Ал кезде Фаркат айткандай, от кезиңде. Жеп туруп эле кайра басты. Музыкант, операторлар, администратор, анан тиги официанттар, анан үйлөнүп аткан баланын одноклассниктери менен ортодо бепирешип атабыз. Той болот. Той болуп атат, прикинь. Сиздер по-моему азсыздар да эле. Эми азбыз да, Бирок сасызбыз да койсуң. азбыз эле. Бүйтүп эле жеп туруп калмак бар эле, бепирешип атасың да. Анан бир маалда прям басканы сезилди да бирөө басып келди да. Жакалашып монтип, эл мондай да монтип жүрөсүң, жолуп монтип. Бирөө басып келди, анан ыргытып элечи. Үйлөнүп аткан баланын бир байкеси бар болчу да, бою бир 2 метр калпайт. Тойдун башында көргөм, ошо мен көрүлөк болчу. Сестиңиз ошону басып. Ошон келаткан сезип атам кадимкидей. Монтип келди. Тиги экөөбүз жакалашып кое беришпей атабыз да, бепирешип атабыз да. Тиги баланы келип мондай желкеден кармап өйдө көтөрдү дачы. Баары токтоп калды кадимкидей. Мондай эшитебиз да, ыргып чык класс деди да. Зал тыйып. Элестип жана дегенди. Силерге халк келип алган эмеспи? Апалар монтип атат. Ал көрсө ошол райондогу ошол жердеги авторитет күчтүү эле байке экен. Анан месса мага келип да жүрөгүм чыгып калды, жаныма келди. Ойге турам да. Бирдеке десине байке мен эмес деген. Көзүңүз жалдырап. Көз чумо, жүнчүк көз чоңоюп калган. Монтепе. Мага келип турчу. Бата кылып жакшынакай бүтүрүп койду деп чыгып кетти да. Болду байке. Қан сонуңду арчып алып. Ичине шүгүр. Казанды ачып бир конкурс кылып коелу. Урматтуу меймандар, кечирим сурайбыз эми. Чоң тойдо кыз жок болот дейт, ушундай болуп калды. Келиңиздер эми бата кылалы деп бата кылып турган эшикке чыктым. Эшикке чыксам, ресторандын бир оң капталуу, сол капталуу бир жерине бияка кел деди. Барсам машинанын үстүнө арак, кола, ушундайларды коюп коюшту, жайчы. Анан Жүргөн кези. Ичип жүргөн кези. Ал убакта эмне, ал убакта ичип алып барасың. Айтып ушундай штукаларды айтам. Анан кел сыйлап кол, ичпейсиңби? Ушундай жок байке, мен ичпейм. Келем эме деп атабыз, атайын сени сыйлап кол деп ушунча бар болдук. Жок байке десем, тиги бала келип менден кетип калды, кечирип кой деди. Жок, баары жакшы эле десем, эчтеке ичпейсиңби дейт. Жок, ичпейм байке десем. Анда могу сокторду алып кеткиле хотя бы деп. Сок жана вафли алып коюшту. Ошолордун баарын биздин машинага салып анан анда мен 2000 сомго бензин куюп ал деп анан 2000 сомго бензин куюп алып ошо менен кеткем да үйгөчү.
мен ойлоп аткам азыр ишке чыкканда наоборот болот экен ишке чыкканда. Мен наоборот 2 миң сом берип. Мен наоборот иштеген акчага колуну берип койсом деп. Келет. Эртең мененке чейин кызматтамын деп жүрөм калабыз. 60 киши ойын ойлотуп атам. Биринчи реально гонтет атат деп. Реально гонтет атат. Йой. Бирок кээ бир тойдо ошондой адам издеп таппай каласың да. Ал тойдо ошондой адамды отургуза албай атам демечи. Монтетам. Тиже кечки гонтет атат уже. Нервим айнап калып. Кайра келсем дагы гонтетти да микрофону. Эмне деп атсың? Элүү жаш юбилей да. Жок, эл дагы көп. 50 жаш болгондо да. Эл дагы көп байкабай калыптыр. Анан тиги жанымдагылар да монтип карасам жарылып атат да. Мен сөгүнүп бүткөндөн кийин аны осознавать эттим да, что сөгүнүп алганымды. Бирок эмне деп сөгүнүп алганым эсимде жок да. Суройт билем. Не деп сөгүндүм жана? Сюрприз. Анан ошондо эме кылгам да. Операторду алып, үйүмө алып келип, өзүмдүн ноутбугума флешкасын сайып, видео монтажлаган программага кирип, ошол жерин кесип туруп, кайра флешкасын өткөрүп берип, анан кеттик дегем да. Ато эми аган өзүнө деле айтсам, айтты, жок, муну деле эч жакка эметпейм, кесип коем дедим, бирок ар кандай окушуң керек, ар кандай окушуң керек. Ошон сенде да ар кандай болуп калбасын. Жок. Же болбосо могу 3 камеранын флешкасын бермей, үйгө барып өзүм монтаждап кесип берейин сага. Эч кыжаат болуңуз. Менде да бир окуя бар сөгүнгөн жөнүндө. Бош Кім бош керек? Талас эми өзүмдүн төрөлүп өскөн жерим болбосо дагы аябай жакшы көрөм да мен талас туугандарды. Жок, досторум бар Таластан, жакындарым Таластан. Бир тойго барып калдык Таласка. Адилет бар Ашимов. Анан кайсы ресторан эле звукаштан экинчи этажга коюп отурган. Жок, бермет эмес. Областын атынан коюлган ресторан ошол. Таласкы. Жок, Талас эмес. Дагы бирөө бар го бурчта. Эмне бирдеке холл деген. Короче, ошондой ресторан. Анан той ээси өзү да Таласта бир жакшы весимейт эткен байка экен. Катчы көп, бир 400 жакын киши 12 тос берди колго. Анан эми Таласта 6 тос менен деле билесиңер да кандай туугандарыбыз кичине жакшы сүйлөйт. Анан ошентип экинчи бөлүк башталды. Оюн кылганга убакыт болбой атат. Бүт эле тос. Анан айттым, байкелер, мен бияка шаардан берем, алып барайын деп келгем, кичине оюн зоок кылалы микрофонго. Уже жетөөңүздөр сүйлөдүңүздөр, дагы жетөө сүйлөсө ошо барыңар сүйлөгөн болуп калып атасыздар. Ушу менен кыскарта берели келгиле. Десем эле ошол жерден бирөөлөр сөгүнүп жүрсөң тамада сен жанадан бери эле эмне кыскартабыз дейсиң деп жетелеп бир шырма бар го, ошонун артына жетелеп кетишти. Мурат айткандай бир аксакал келет кандай да. Эми жаман оюмда болушат го десем келип туруп тамадан түрүп салган. Анан точно сөгүнгөндөр кезде мен да эмне дерин билбей микрофонго алып барбайм тоюңарды деп туруп. Ашымов учуп келип эле кучактап, аке, кой. Бир ачың мага бер. Деп эле алып барасың деп эле. Жана жерден бир кишилер келип да кой деп уже сөгүнгөнүм целый зал угуптур. Даң. Анан той ээси дагы аябай түшүнүктүү киши экен. Байке, эмне кылайын десем, мен сени чакырдым. Кааласаң баарын сүйлөт, кааласаң сүйлөтпөй эле кой. Зачем аны мага айтып атасың? Алып бер деп койду. Тойда ар кандай адамдар болот да. Мисалы, той иелеринин көбүн билбейсиң да, кайсы кызматта иштерин, кандай жумушта, баягы чорныйлардын тоюн алып барып калган, белгилүү адамдардын тоюн алып барып калган убакыттар болду беле? Эсте калгандар барбы? Аларды айтпаш керек деп койсуң. Болгон. Аз айтып болду. Мен көп алып бардым. Ошондойлорду көңчү. Өзүң ушундайсың. Эми да коркуп алып барасың. Не болуп кетет. Эми да шутка айтарда да байкап мен негизи эле мурас айтмакчы. Осто фильтр жок. Закрытый тойлор болот да. Телефондор жыйнап. Бир жолу Караколго то заказ түштү. Анан бардык, эчте келбей. Кечинде той башталат деп Татнакайга барып, анан мен ательем Караколдо турат да. Анан келип төрдө 6-га чакырган, алып айтпасам 6-га чакырып 5-ке чакырып, 6-га чакырып. Башкы ресторан астына келсем эле 4:30-да келсем эл жок, 5-те деле го. Машина жок, бирде машина. Эл жок го. Деп анан ассистентимди, музыкантымды түшүрүп, ноутбуктарын берип, формаларды берип берсиздер. Жайгашып эле мен үйдө келмей отурчу. Башлап жүрүп. Анан келейин, келинчек сол болуп кетти. Чыгып эле аркы немеге жетип, көчөгө жетип болуп эле тиге чапсып, эл толуп калыптыр, келе албайсың.
мага айтпай коюштур, закрытый той экен. Анан урган бойдон эми серьезный той деп баа неме кылышкан, намекать этишкен, анчалык маселен келсе менен машина койдурбай атыптыр ресторан астына. Менин машинамды калып салышты. Ключумду сурадык, кадимгидей телефон токтотобуз, берип машинамды алып кетти. Кирип келатсам менен охрана телефондорду алып калды. Кирип барсамчы, ырчылар бар го. Атты баштырчылар. Bir stol telefonları uzak. Tıpıyı oturalım. Gizegin gütüp. Окутуп алдарда эле. Gizegin gütüp. Meni şutkalarıma gülüp canavar. 300 kişi zalda. 300 kişi. Deme? Bırak 250 kişi zalda oturdu. Yani главный birincisini tutar. Al kişi girgendir. Toy başladı. Oşo toy bittikçe hiç kim telefon kırmagan yok. En kızıç. Үйленіп жатқан бала да эми эрке да. Анандай кишинин баласы болуп атат. Рэперлер жакшы өткөн да. Баястан, Бегиш, Фриман. Фриман ага кезде жок болчу. Жакс бар. Добр. Кандай жаксы болду Фриман? Жок эми мындай Фриман көп мындай неметерээк болчу. Мындай жакс болуп аткан да. Бирок эми Фриман азыр, конечно. Анан Бекке, Байке, Исраилов, ушундай неме ырчылар да мындай. Ama жол кишinin деле атын айтып кетти, той эсине. Түркмөнстандагы кайсы рэпер номер эди? Мен үчүнбү? Билбейм азыр. По-любому Бегиш го дейм. Мен Бегиш мыкты го. Мен үчүнбү? Мен рэп деле окпойт экенмин. Добр. Жок, реально добр. Мен просто банясына көп түшчүмүн да. Добр хит болчу бирок биздин убакта. Конечно. Биздин убакта да болбочу. Жок, биз мындай зал кылып тренировка кылып жүргөндүчү. Спорт деген бери коюптур. Рэперлер отуруп бар тегерек. Бүт бар кезек менен чыгат, байкуш апалар айым каракол эл билесиң жанагыларчы ырдап атса. Ыңбый отурсап байкуштарчы. Айткан тура, ал тамадан чакырып алгачы, ал жалаң рэперлерди ырдап. Эл негедир ушинтип ойлойт да. Сен алып баратканда кайсы ырчы кайсы бичи келсе, значит сен ошолорду алып келет экен деген. Урматтуу тойлери жагандай эмес. Мен өзүм эле барам да. Мен өзүм эле барам. Кайсы ырчы келип кетип атат, кайсы бичилер келип бийлеп кетип атат, ага биздин такыр чечеси жок. Ал либо той элердин вкусу, либо үйлөнүп аткан баланын өкүл атанын вкусу, либо той элердин өкүл баласынын вкусу, либо Америкада, Москвада жүргөн бир тууганынын вкусу ал. Эме, либо ресторанның менюсу. Либо ресторанның менюсу. Чын, андай эмес. Ошон үчүн Актыбаштын негизи кыйын жүзүшчүлөр командамен иштейт экен да. Сапшып. Жок, эми өздөрү ырчысы уже бичилер менен готовить. Бизди алсаң, монча деп айтып аткан да. Ушунун ичинде молар бар деген. Хотите, не хотите, аласыңар деген. Бурса жетет бизде ошол. Ой, жетет. Сизде болгонбу Расбек эке? Ошондой тойлор Актыбаштылардын, Чорныйлардын тоюн алып барган. Мен эмеймин. Мен алып баруу стилим кандай? Мен серьезный болуп алып бара албайм. Жөнү ведущий боло албайм, мен колуман келбейт. Мен чыгып, мисалы андайларды таң атырбай экен, сонун алып барам. Чоң кызматта иштегендер келип калса, же болбосо мындай иш-чаралар болуп калса алып барат. Орусча, кыргызча, түркчө чыгып, ортодон сүйлөп, грамотно ар бир нерсени кезек-кезеги менен коюп, убактыларын жазып, аны кылат. И мындай тойду алып кете берет да. А мен мындай тойду алып бара берем, бирок жанагындай иш-чаралар болуп калса, же болбосо ортого чыгып эле жөнүнө ведущий болуп, алып баруучу болуп, мындай убак саат менен алып барыш керек болсо, жок, мага жакпайт. Рикойке чалам. Мен жүдөп кетем. Мен анда рикойкеге чалам, же Бактыбекке чалам. Бактыбекке чалам, же Бектурбекке чалам. Мага чалган. Жок, Сатабекке чалгам келип, ушундай экен. Сен акыркы 2 жыл бүт эле ведущий болуп атсың анда. Жана ошолор менен иштеп Мен атсың. андайларды кайша алып бара албайм. Мен анан ушундай заказгам го той нермен жолукканда мынтип байкайм. Эгер ошондой чоң кызматта иштеген же мындай неме болсо, айтам мен силер башка ведущий алып калат деп. Анткени ресторанга кирип, анан жөнүнө чыгып саламатсыздарбы деп жок. Айта албайм. Мен чыгып, мен өзүм бийлешим керек, мен чыгып эл менен жиндолушум керек мен. Мен эл менен кошуп ырдап, бийлеп, ага деп. Айта албайм. Сенчи? Чавушкек бар. Жа, абышкаңыз өттү бирок. Эшке чыкканда текрашылайт. Болгон топ ишпейби. Андай телерди алып барган жокмун мен. Андай телерди алып барган жокмун. Алып барбайм деле, алып баргым деле келбейт. Негизи.
Мен лучше карапайым элдин тоюнда эле жыргап, ырдап, бийлеп, ошолор менен чогуу бир волнада эле. Карапайым элдин тою оңой эди. Сонун бейли. Мындай серьезныйраак темаларга өтөлү, э? Негизи сиздердин оюңуздар боюнча тамада деген кандай негизи? Кандай болуш керек? Бул сурооңузга таң атар жооп берип койсуң. Сөз алганбыз. Негизи тамада деген бул орустардын сөзү да. Кыргыздардыкы жарчы да илгертеден бери. Жарчы, алпаручу, эрке бала. Эми бул тамада деп орустар эмнени айтат? Бир эле нерсени кайталай берген кишини тамада деп айтат да. Бир эле нерсени мисалы үчүн бул жерден кайталадың, эртең бүгүн кандай ишчер болбосун кайталай бересиң, ошону рептеп тыгып алышың керек болду, ошону тамада деп коюшат да. Шаблон менен ишине. Чыныгы баягы алпаручу, жарчы бул деген мисалы үчүн мурасы айтып атпайбы? Кээ бир тойлор болот. Оюн күлкүсү жок эле, сонун өтөт. Оюн күлкүнүн кереги жок ажырга. Татнакай туура сүйлөп, так сүйлөп сезесиң да. Мисалы үчүн баягы оозунда сөзү, көдөнүндө көзү бар киши тамада болот да. Ал киши сезиш керек, көрүш керек. Сен деле өзүң психолог болуп калдың да. Той эсиң көрдүң, конокторун көрдүң, кандай жерде, мындай экен, берге чачамашанын кереги жок экен. Мындай кылыш керек экен деп мындай туура сүйлөп койдуңбу? Ошолор менен мындай той эси менен элдин ортосунда мындай акырын көпүрө болуп коесуң, байланыштырып коесуң. Азыр эшикке чыгып келгиле. Азыр мынтип коюңуздар деп акырын мынтип койсоң, ошол тоюң сонун өтүп кетет. Кээ бир тоюңда сен көрөсүң. Буларга азыр монтип оюн бузок кылып, монтип чаңга бөлөп, өздөрүн монтип кайнатсам, бул той кайнайт экен депчи. Эми баягы көрөгөч болуш керек. Тамада деген кандай болуш керек деп айттың, э? Эми психолог болуш керек. Эң биринчи очередь психолог болуш керек ведущий тамада. Анан аябай гибкий болуш керек. Гибкий болуш керек. Мисалы үчүн кеңешип кеткен бармак орбойт деп коет го, той ээлери менен, мисалы үчүн ошол сөздү мен көп колдоном. Таңатар бериң антебиз, ичке походу кеңешип убакыт кыла беребиз депчи. Бирөөсү мындай акырын кечигип атабы, акырын келе ордуна мынтип кое берели. Бирөө мынтип атабы, мынтип кое берели деп мындай акырын мындай ийкемдүү болуп мындай монтиш керек да. Жок, мен мону кылышым керек. Жок, мен мондай оюнум бар эле, же мен мону кылышым, мону ырдашым керек эле дей берсең, анда сен элге жакпайсың да. Сен мындай байкашың керек элге, мону ырдын кереги жок, кечип койчу деп ырчыганда айт. Эге, бирлерин ырда, мына сенин ырың азыр деле өтө жакшы болбойт. Деп андан көрө мынтип коелу деп ошентип койсоң, мындай көрөгөч адам болуш керек да. Тамада дегенчи. Менин оюмча. Мен эме таң атанын сөзүнө кошулам. Жок, серьезно эле. Толугу менен. Мен негизи ушул нерсени айтайын деп аткам. Тамада деген өзү биринчи психолог болуш керек. Таң атар айткандай, жок, мен муну кылат элем, менин моундай программам бар эле, менин оюнум бар эле деп эми той ээлери өзүнү баталайын, жакындарын чакырып, бир эсте каларлык той болсун деп тамада деп бизди чакырып атса, биз барып өзүбүздүн нерсебизди жок ал болбой калат дегенге деле мен мисал кошулбайм. Момча киши сүйлөйт дейби, ошончо киши сүйлөсүн. Той эсине деле айтам мен. Силер айткандай болот той. Жогай. Эмнеге жогай? Жок, эми туура эместерин оңдоп коелу. Ооба, туура эместерин оңдоп койсун. Бирок мындай да сени тойдун эле эмнеге чакырат, анткени ушул менен тоюн башкача өткөрүп берсин дейт да. Анан сен кайсы жерден той эле жаңы болуп атса айтышың керек. Ооба, жерден мондай кылам деп көкпеттенишиң керек. Анткени мындай да, кээ бир тойдун ээлери бар, сени чакырып алат. Анан чакырып алып ошол күнү, той күнү тигини сүйлөтүп кой, муну сүйлөтүп кой, анан бул жерден минтип кой дей берет. Бирок сен билип атасың да, что тойдун аягында бул нерселер үчүн эл мындай разы болбойт да. жок, мен айтайын дегеним, мисалы генерал кудалар деп тоскоо чыгат. Куда сөөктөр бир 5-6 жамаат болсо, жок, мен 3 эле кишиге сөз берем деп туруп, 3 кудага сөз берип туруп калгандарына. Шартты караш керек. Анан алыстан келип калганы бар. Оштон, мисалы Оштон келип калса, таарынып калышы мүмкүн дос келип. Мен айтайын дегеним ошо. Тамада деген кандай болуш керек? Кандай болуш керек? Менде болуш керек деп салды. Тамада деген эмне деп месе? Менде болуш керек деп салды. Марин оюндар кандай болуш керек экен да. Менин оюмда күлкү болсо, шаң болсо, шөкөт болсо, эмне иште мен үчүн да. Мен ошону тамада деп эсептейм. Анан бир жаш кыздар болсо да. Мисалы акыркы суроолорду берип калайын. Мисалы эки тамаданан уккамда атын айтпай эле коеюн, аттуу баштуу тамалардан. Чоң эле тойлорду алып барып жүрөт. Бир тамадан мынтип уккамда, мисалы биз той элерине барабыз, акчасын алып атабыз бир. Өзүбүздүн акыбызды алып атабыз, ошого кызматыбызды кылып кетебиз депчи. Андан мындай той эси бизге буйрук бергенге, мындай бизди кул сыяктуу кылып жумшаганга акысы жок. А бир тамадан уккам биз анын акчасын алып атабыз.
кул болуп кетишибиз керек да. Ошондой эле биз Жок. жанагы эме Бул эме да. Эки көз караш бар. Адамдын эки көз караш. Кандай көз караш? адамдын өзүнүн жан дүйнөсү да. Мисалы мен заказ алам го ресторанга любой тойго. Мен ошол тойго, например, акча үчүн барбайм да. Ал тойду алып барган мага жагат. Мен өзүмө жагат. Мага ошол эртең той бүткөндөн той эси келип, тоюм жакшы болду десе ошол жагат. Бирок эми акча үчүн барам, конечно. Бирок эми андай экинчи орунга жылдырганга аракет кылам да. Жок, ошо кайсысына киресиң? Жанагы той ээлерине айткандай кылышым керек, же болбосо жок алар менен айтканын кылыш керек деген. Мен характерин айтып берейин, мен характер мындай да, мен заказ алам Жана го. биринчисине башлап. Баары билет. Көбү барбай коет. Мага келем, эгерде ошол күнү тойдун эси келип мага монтип буйрук берип сүйлөп койсо, мен алып барбайм ал тойду. Өлдөн да. Эгер алып барышым керек болсо, оюндарымды кылбайм, ачылбайм. Эми ачылбайм дегенде атайын ачылбай койбойм, ачыла албайм уже ал тойдо. Тортты өстөр кесип жейт. Жок, мен халотлек берип, мындай бирок эми вообще эле каша кылып салбайм. Бирок жана оюн-поюндарым жок, мындай кылып эртерээк алып барып берип коем. Мага биринчи орунда ошо акчадан мурун ошо эме окшойт да, мамиле. Эми любой эле жерде адамгерчилик да. Мен, например, сен тамадалып чакырдың, акчаңды берип атам, бирок ошол эле учурда сага келип, инем деп жакшы сүйлөп койсоң, сен, например, мен тоюмду андан да жакшы кылып алып барып бергенге шыктанасың да. Бирок ошол эле учурда сен дагы мага керсей беришиң керек да. Мен азыр Бишкекте популярный тамадалардын бирөөсүмүн. Азыр мени жакшы көрүп атат деген сыяктуу мамиле кылсаң, например, анда мен деле сага бар билген оокатыңыз деп коюшум мүмкүн да. Мен иште ошондой көз караштамын. Мага биринчи очередте көбүнчө адамгерчилик. Мен өзүм барып жакшы сүйлөгөнгө аракет кылам, мага жакшы сүйлөй, сонун бар. Анан эске мага келип, Бирок көбүнчө сенин условияңа макул болуш керек. анан мага келип мындай буйрук берип анан. Могу жерден монтип алып барып кой. Мону мактап кой. Вообще жакпайт андайлар мага. Вообще урушуп кетем мен ошол жерде урушуп кетем. Ушундай адам. Ошол эле жанагы айткан боюнча эле беш кол тең эмес да. Элдин дагы кардардын ар кандай түрү бар. Жанагынтип түшүнүп, инейин дегени бар. Жана анткени бар, мынткени бар дегенде анан ошонун баарын лайыктайсың да. Башында мисалы үчүн той эси чалат эң биринчи ал толтура тамаданын арасынан. Сүйлөшкөндө биринчи дал келесиң. Баасына дал келет, күнүңө дал келет, экөөңүн сүйлөшкөнүң дал келет, анан экөөң жолугасың. Мен деле көп болот кээде жолугам. Отуруп баягы биринчи затагын салат да, брондоп койсоң анан жолугуп монтип келгенде. Ошол эле жанагы кардардан болот. Кардар мисалы үчүн кээ бирөө тигиндей каалайт, кээ бирөө мындай каалайт дегендей. Анан ошол жанагы чалыш биринчи дал келесиң. Күнүң дал келип, акчаң дал келгенден жолугасың да, жолукканда чындап тилиң келишпей калса, анда кечиресиздер, мен сиздердин тоюңуздарды алып бара албай токтойм, эле акчасын берип эле кетип калган тынч болот. Менде андай деле учурлар болгон. Бирок чынында мурас айткандай аласың баардыгы сонунан баргандан кийин ушундай бир нервиңди гыжырып кайнаткандар болот. Андайлар да болот. Бирок эми сабыр сакташың керек көбүнчө. Мен жана айтып атпаймынбы, психолог болосуң, көрөгөч болосуң, анан эң башкысы чыдамкай. Алып баруучу деген билимдүү болуш керек да. Билимдүү болуш керек, чындап келгенде. Кимге кандай мамиле кылыш керегин билишиң керек да. Мисалы үчүн жана сага бетиңе ажылдап эле беттен алып атса эми ойлонсуң, бул байкуштун деле жеткен деңгээли ушул экен, кой эми мен ажылдашпай эле коеюн, акын тоюн бүтүрөйүн дейсиң да. Чын мурас айтып атпайбы жана ырчылар ырдап атса тамада менен чогулуп келмей коюш депчи. Сен бир тойдо сен 5 жыл жакшы ведущий болуп келип туруп, анан бир тойдо бир 200 кишиге бир ошол жерден бир жарк этип туруп нервиңди көрсөтсөң, анан айтат, көргөм мен аны баягы. Уже болбойт да. Албат эле. Уже ал мисалы үчүн Бизди көтөргөндө эле каштап келип койгондо эле эле. Неме менен чака менен төгүп койгондой болсо, абдракатыңчы ошон үчүн чыдаш керек. Зембай эл адам болгондо жана анчалык прям булчулукка эметпейсиң, мен сага акча берип атам, сен давай, андайлар да бар. Аларга да кичине байке деп түшүндүрөсүң дагы, бирок мамилеси менен ошондой. мен ошону айтып атам. Үнүн тону менен, Мен ошондойго вообще чыдай албайм деп атам. Жанагы кээ бир байкелер болот, характери ушундай да. Өз ишин түшүнгөн, деп сүйлөгөн. Андайды билесиң, характери ошондой экен. Аке болду. Байке алдап койгон. Именно ошо мен сага акчаңды берип атам, сен мага монтишиң керек деген нерсени үнү менен, характери менен жеткирген нерселерди мен сразу байкайм, мен ошондойлорго вообще чыдай албайм деп айтып атам да. Анан эметип ойлоп койгонсуң, бул эле көзүн карап туруш керек экен. Жок, Бирок ошону айтып атат негизи. Сенчи? Эми көбүнчө сабырдуу болгонго эле аракет кылабыз.
Саусың деп. Жок, Мурат. Абышкалар эле болбосо деп. Жок, конечно, кээде катуу сүйлөгөндөр болот. Бирок постоянно эле кеңкейгенди отпайбы. сабыр кылганга эле аракет кылабыз. Той ээсин айтуусун Эл болуп. алдындагы адамдар бар. Айткандай, той ээлердикин анча-мынча жерлерин оңдоп, давай мындай кылсак, балким жакшыраак болот. Бирок көбүнчө эле ошо сабыр, билим мен жана сен айткан экөөнүн ортосуна киребиз. Мен лично биринчисине кирем. Биринчисине, сизчи? Мен ортосундамын. Ортосуна, сизчи? мен билимдүүлөр жагында. Деген жок. Ортосунда истеле. Ушул эме боюнча бир окуяны да уккам да. Бир белгилүү тамада атын айтпай эле коеюн азыр. Бизби? Жок, сиздер эмес. Ким Мамат? Жок. Бир чоң ресторанда 7 апрелде той болуп атыптыр, анан той ээлери ушинткен го дейм. Надейл кылчу, микрофонду алып туруп, элдин көзүнө чөйрөс. Чаап туруп эле кетип калган дейт да, мен силерге кул эмесмин деп туруп. Тамадабы? Сен мурас кимге айттың ал окуяңды? Жок, андай болушу мүмкүн. Бул дагы жанагы неме боюнча да той ээлери менен мурдатан жолукпагандыгы, мурдатан жолуккан адам уже түшүнүп калат да кандай адам экенин. Уже качасың да. Жолукпай келип алган, Жок, кээде жанагындай болуп калат да. случайно келип калгандай. Жок, случайно эмес. Телефон менен сонун сүйлөп жолук. Жок, жок, жок. Кызык кайнаган. Мен, например, сизге чалып айтам да. Таңатар байке бир тааныгым бар эле. алып барып калгансыз. Сизди жактырып атыптыр. Бирок ошондой жердер азабыраак болот. Кийин дагы анан Таанышыңды кыя албайсың да, анан бирок таанышыңды кыя албайсың. мен тиге чалып айтып коем, болсо төшүп койдум, ошол ресторанда эле жолугасыңар депчи. Балким ошондой болуп калган да, аныкычы. Бирок баары жанагынтип таш менимче эл алдында бир аз эле мындай чакырып эле байке кел. Деп ордуна коюп койсо болот. Акырын карматып эле мындай. Жо, анан ал тойду ким алып барыптыр аягын? Билбейм, ошо уккам. Берсе керек да. Пример болуптур, аяктуу болуптур. Ичинен эле чоң ресторан премьер болуп калды. Жок, ушундай окуянын баары примерде болот го негизи. Каяктан уктуң? Атадан тамада микрофон жерге чаап кетти. Туурабы? Бул мурун болгон окуя экен да. мурун. 5-6 Мурун жыл болсоң да мурун. тагай бийде болуптур. Жаңы эле ресторандарда айткан да ошондо. Жаңы катуу чыгып келеткан ресторандардачы. болгон, мурда көп болгон. Чындап эле тамаданы сабап салып, антип салып, мынтип салып багалардан көп уктук да. Сабап салып, тамаданы мынтип салып, элдин көзүнчө Ошол кездеги агалар бизге айтат да, силер сонун заманда той алып барат. Азыр эл баягы маданиятка көнүп, элдер мындай түшүнүп, өздөрүнө ким керек экенин түшүнүп калат. Мурда түшүнүп эмес да, ким бош болсо эле ошону чакырып алчу да, мисалы үчүн. Жанагындай аябай карапайым кишилер мындай серьезный тамада алып алышат. Агаларга жакпайт, ызылдашат, согушат жанагындай эле. Серьезный кишилер жалжактаган тамаданы алып алат. Алар бири-бирине төп келбейт. Ошентип эле баягы азыр эл билип калды. Азыр ушундай ыргалып калды да. Не керек экен, азыр элге оңой да. Бизге оңой, силерге оңой. Шүгүр. Ошонун бирден бири эмеси, баягы той ээси менен алдын ала сүйлөшүп, телефон чалганда жолугуп, характерин билип. Сөзсүз. Биринчи орун. Сиздер өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр чалганда. Той эле. Мен ооба өзүмө сүйлөшөм. Мен мындай менеджер кызым бар, бирок меники мындай да, телефонум өчүк болгон учурда переадресация кылып койгом да. Меники телефонум өзүмдүкү өчүк болгон учурда менеджериме переадресация болуп, ага түшүп калса айтат, Таңатар байке өзү байланышып коет деп, жана мага айтып коет. Анан көп учурда өзүм сүйлөшөм. Өзүм эле сүйлөшөм. Мен баш 90% өзүм сүйлөшөм. Анан тойлор менен жолугууга көп барам. Ошол жолугуу уже тойдун 50% да. Сен жолугууга барасың, атасынын ою кандай, кызынын ою кандай, баласынын ою кандай, мамасы кандай, үйдө кийимиси чечет. Сүйлөшүп билип аласың уже. Мойду мамасы чечет экен деп аласың да. Байке ата байкуш акча чыгаргандан башка эле жеңил тандайт деп отуруп барат да. Жанагы акырын тияктын жаштар болсо чыгат. Бизге жанжал не надо, анан европейский хотим деп. Анан мамасы чыгат, кыргыздын салты менен тиги. Комус менен келип деп. Тамагың керек да, ошол жерден башталат. Ошол жерден башын бириктирдиңби? Ошол жерден бир жакшы тамак ичип, сый үстүндө байке. Сүйлөп, сон. Той уже идеальный деп. Ошол. Да. Сиздердечи, өзүңүздөр. Жок, меники азыркы учурда заказды көбүнчө мен албайм. Жанында иштеген Айжаркындай менеджер кыз бар, ошол алат. Анын алганы бир четинен жакшы да мага. Анткени мен ошо мага чалганда, мага эгер керсейип сүйлөп койсо, же катуу сүйлөп койсо, жок байке, мен алдын заказым бар экен деп коюшум мүмкүн да. Үйдө ачка жатсам дагычы. Эми муну неме жанагы эмне намыс деп коет эле? Кур намыс. Антип деле эсептегенге болбойт негизи. Азыр мени көргөндөр айтышы мүмкүн, ой бул тамада аябай кур намыс экен деп. Мен эми просто бирөө мага өкүм кылганын, бирөө менин үстүмөн монтип сүйлөгөн жактырбеген адаммын да.
Мен мындай өзүм менен өзүм да адамча сүйлөшкөн адам менен адамча сүйлөшөм. Ишигил бошо мен заказ алганда ошондоймун, анан Көп өзүң барбайсың. ооба. Жок, өзүм барбайм эмес, өзүм барам. Жолугушуу. Жолугушууга өзүм баягы бир жылдарында көп барбай калгам. Көп барбай калганда эми бир 2-3 жолу барбай калгам. Анан ошондо Таңат Арбайке келип айткан: "Жок, сен барышың керек, жолугушуң керек" депчи. Эми ал кезде жаңы чыгып аткан кезиң да. Анан ошондон кийин Таңат Арбайке айткандан кийин негизи ар бир жолугушууга өзүм барганга аракет кылып калдым да. А бирок жанымдагы Айжаркын деген кыз бар, ал Айжаркын ой. Эми жолугушууга барганда делечи. Мен сүйлөшпөйм деле негизи. Азыркы да. Эгер Айжаркын жок болуп калса сүйлөшөм. Айжаркын жок болуп калса өзүм айтып берем, өзүм дейм. А эгер Айжаркын болуп калса, мен барам дагы эле учурашам, саламатсыздар деп отуруп берем, болду да. А болгон вопростун баарын ошо Айжаркын чечет. Сенбей заказды Мануроға бала алат деп қойсаң. Ал музыканты мына өзүң. Ал еще звук қойған ортасына пристажик. Ал ошо тойдан 3 күн соң чыгып берет. Заказ өзүбүз эле алабыз. Эми өтө болуп кете элекпиз. Жардамчы деп өзүбүз алып өзүбүз жолугуп. Ошо биз. Мындай эле командасы чоң да. Жөн эле баягы азыр жөнөкөйлөнүп атпай. Мындай эле кадимкидей Жок, командасы. реально өзүбүз алабыз. Кейде мен бошо калганда мамам алып турат. Айылар. Ошо алды ошо. Эми просто силерге бул эфирден көрүп ойлоп калбасын. Кызык болсун деп атам дейсиң. Бул жаман ниски деп биз эгеменде деле өзүбүздү ушу ниски кылып ойноп атабыз. Ошондо мен биринчи орунду алабыз. Эме кичине кака болсун деп эле кээ бир нерселерди какалап айтып атабыз. Күлкүлүү болсун деп э? Жок ооба. Эми азыр ведущий көп да, тамада көп. Анан ар бир адамдын уже вкусу бар да, кадимкидей. Кадимкидей сезилет вкусу бар да. Кээ бир адам вкусунан адашып бизге чалып алганда, эми мен мисалы ушундаймын да, мындай ачкөздүк кылып алып албайм ал заказдычы. Мен эми ага кандай тамада керек экенин билип атам да. Сүйлөгөн сөздөрүнөн, мондай кылып өткөрүш керек деген оюнан. Мен айтам, эжеке, байке, сиздердин ойго, сиздердин форматка сонун ведущий бар. Мен ошо бир 2-3 вариант айтып көрбөймүнбү, ошолор менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Депчи, анткени алар может үй бүлөсүндөгү эң биринчи жакшылык той, анан просто сен интернетте хит болуп аткан бир видеоңду көрүп алган, анан ошого ушул эле биздин тойду сонун кылып алып барып коет деп айтат, бирок өзүнүн ою башка да. А ошондойлорго мен айтам, мисалы, силер могу тамадага кайрылып көргүлө, силер мага айтсаңар, балким ошол жакшы кылып алып барып берет деп. А кээ бир той элеринин ою менен, ой жүгүртүүсү менен, сүйлөө манералары менен сеники рас келип калат, алардыкын өзүң алып каласың дегендей да. В общем, ачкөздөнбөш керек. Мисалы үчүн кээ бир той элери мындай эт жеп атканда манас айткандарды жактыртат кээде. Камеранын батарейкасы өчүп атат. Кайра Бат калалы деппи? Сон мындай эле акыркы суроо болсун азыр. Сөзүңөр добу. Алып баруучулар көп деп калыңыз. Жаштар да көп чыгып келаткандар, кызыгып аткандар, эми аттанып аткандар. Жаштардан топ 3 дейсиң азыр, Жок. Айтайын. Кеңеш. Жаштарга Мен кеңеш Сунуш болсо. Мен кеңешим жаштарга эң мынча жетчи, эгер жакшы тамада болом, элдин сүймөнчүлүгү болом десеңер, жаңы чыгып атканда акчага карабай эле койгулачы. Ооба. Акчаны биринчи орунга койбогулачы, зачем? Силер эгер акча үчүн иштесеңер, анда алыска барбайсыңар. Мен жаңы чыгып атканда ишенесиң, мен 500 сомго той алып бардым. Мен жаңы чыгып атканда ошо элдин сүймөнчүлүгү болуп атканым мага жаккан үчүн мен кээ бир тойду аягында эт менен баштык салып берсе ошону алып кетчүмүн. Азыркы көбүнчө жаш чыгып аткан ведущийлер бар, ставкасы уже биздики менен бир да. Жок, эми иштесин, ал жерден акчамды аяганым жок. Анткени ал Алланын берген ырыскы, ар кимдики ар кандай. Болгону силер антсеңер 1 жыл алып барасыңар, 2 жыл алып барасыңар. Бирок силер 1 жыл, 2 жылдын ичинде эгер акча үчүн иштесеңер, анда любой жерде ушундай, любой жумушта ушундай. Жаңы иштеп баштадыңбы, сен акчага караба, сен ошол иштин наоборот 100% элдин эмесине мындай ыраазычылыгы үчүн алып бар да. Билбейм, мен кеңешим ошол. Биринчи кеңешим ошол. Эгер бул кеңешти уксаңар, андан кийинкиси уже болуп кетет да. Акчаны биринчи орунга койбогула. Акчаны биринчи, тем более жаңы чыгып атасыңар, эч ким тааныбайбы, зачем потолок тээп. Сиздерде болобу, например, кээде бизге бирөө чалат. Иним, ушундай сен бир тойдон көрдүм эле. Ошончо жылдан бери үйлөнсөм сени коем деп жүрдүм эле депчи. Анан айтасың өзүң ставкаңды. Анан алсак айтат да, "Жок, ушунча кымбатпы" депчи. Анан эми байканда жолугуп сөйлөшөлүчү дейсиң да.
анан жолукканда эми состояниясын көрөсүң, акыбын байкайсың. Анан мен, например, азыр дешинесиңерби, 20 миңге десе деле, бирок состояние ошондойсо алып бара берем. Чалат эртең. Жок. Баягыдай болуп чалат. Жок. Жакшы сүйлөсө бекер деле дебедигер беле жакшы сүйлөсөйчү чалат. Мейли чалсын, бирок өзүңөрдүн союзуңерге да. Өзүңөрдүн союзуңерге. Эгер акыбалыңар реально ошондой болуп турса, алып барып берем. Чын. Анан эми кээ бирөө бар да, колунда бар, бирок сен ушинтип айткансың деген Сизде менде деле ушундай болгон. Алтын Арашанга бизде ушундай акча кичине тартыш болуп атат. Тамадларга кеңеш айтчы. Жок, айтып коеюнчу муну. Акча тартыш болуп атат, хорошо деп ардандыраак барсак, тойдун экинчи бөлүмүнүн башында Атабеков кирип келсе болот. Айткам, "Омей, силер Атабековго акчаңар жетип анан бир 10-15 миң сом аязыңар." Жаңы тамадаларга кеңешпе? Жаңы тамадаларга кеңеш, мага мисалы бир бааны койгондо адам өзү ойлонуш керек да. Мен ушуга татыктуумбу депчи. Ошо аны ошондой миңге койдум азыр. Жаш тамадаларга кеңеш, окуш керек, аракет кылыш керек, көп издениш керек. Ушул нерселерди кылса көптөгөн ийгиликтерди багындырат. Анан биз деле кийин окудум мен деле чынында. Тамада болом деп жүргөн изденип, ошол маалда китеп окууга чейин китеп деле окучу эмеспиз. Ошол жаш тамадаларга Ошол кеңеш. эң эле биринчи очередь окуш керек, билимди болуш керек. Китеп окуш керек. Окубайсың, окуш керек. Подкаст окуш керек. Аудио окуш керек. Жок дегенде бир акылдуу киши менен барып сүйлөш жарым саат. Ошонун бирдекеси жугат да. Сөз өнөрү болуш керек. Мына азыр биз деле кыйрап салган бир 50 жыл отуруп тагап салган кишилердей отурат окшойбуз мындайчы. Бирок мындай элдер ойлобосун, силер эмне кылып кыйраттыңар деп биз деле таанылгандар бар да, биз деле кече эле чыккан балдар сөздүн ачыгы анан бирок азыркы баягы жаштардын арасында балким жакшы чыгып келатасыңар деп балким чыкыргандырсың, бирок деген чындап келгенде мен азыр деле өзүмдү үйрөнчүк сезем да. Мен азыр да өзүмө көп нерсе үйрөнүшүм керек. Мен алдыда жана айтып өткөн байкелер бар. Алар 5 тилде той алып барышат. 5 тилде алып барышат. А биз азыр кыргыз тилде тың сүйлөй албай атабыз, мындай айткандачы. Моюнга алыш керек аны. Сөзгө чоркок болуп атабыз, баарыбыз. Бүт тамадалар сөзгө чоркокто азырчы. Чындап керек. Улуу агалардын баарынан сынып келе атпайбы? Сөзгө чоркоксуңар, билимиңер жок. Мындайсыңар, китеп окубайсыңар, андайсыңар. Сөз жаттап аласыңар, 5 костюм алып чыгып атасыңар деп. Ошол нак эле сөз. Ошону прям алыш керек да. Угуш керек. Баарыныкы эле кара, мына сен менен бир 3 күн тойго чыгат, сен саламдашыңды жаттап алат, мен менен 3 күн чыгат, мен бир батамды бир баламды жаттап алат, шун менен жүрөтүн бир 2 ойун жаттап алат, 2 костюм сатып алат, мен тамадамын деп чыгып алат. 300 доллар, 400 доллар, 500 доллар коюп. Бул өтө уят нерсе да. Сүйлөгөндө билишиң керек. Дин боюнча бир аз маалымат ал, үйрөн. Саясат боюнча бир аз маалымат ал, үйрөн. Маданияттагы кимдин эмне наамы бар экен, жок дегенде президент кимге эмне наам берип атат, ошолорду бир аз үйрөнүп алгыла. Андан биринчи эмне наам, эмнени билдирет экенин билип алыш керек. Эмне наам, эмне экенин билип алыш керек, чындап керек. Баягы уят. Эл артистти алмаштыргандар көп. Эмгек сиңиргенби, эл артистпи, манас орденин ошонун даражасы кандай, ким кандай адамга берилет, ошону билип алыш керек. Чындап керек, бул уят нерсе, ошолорду үйрөнүш керек. Кыргыздын салтын билишибиз керек. Окубайынча окуу биринчи очередь. Китеп, мен мисалы чындап айтайын, өзүм китепти көп окуй албайм, мен угам, бирок сүйлөшөм да. Эми анча-мунча окуйм, ооба жаттайм, бирок көп учурда сүйлөшөм, мен куйма кулак деп коет го. Угам, радио болом, эмне болобу, ошондон анан жанталаш жазып калып, ошону жаттап калып, неме кылганга аракет кылам да. Дагы деле иштешибиз керек да. Тил үйрөнүшүбүз керек. Азыр мына көп англис Америкадан кудалар келет эле, конок келет. Англис сүйлөгөн бар десе, карайла эле калып. Акыркы жылдар ошондой тойлор көбөйүп атат бирок. Кытайдан келет эле. Эрик Балбарадо. Инстаграмда кирсең саммит кой. 16 желек турат. Чында, бул уят нерсе. Анан ошондойлор да бар чында. Добрый вечер анан жанагындай тигибу дегендер жаттап алат. Немисче учурашым жаттап алат, тигин жаттап алат. Мен алып барам деп барып жана атылгандар ошолор да. Лучше мурас айтканда ачык отурсаң да коеюн. Билгениңди апарсың деп кой. Бул эмес эми Ойчук эмес. Биринчи очередь бул акча үчүн эмес да. Сен акчадан биринчи деген ошол адамды ойлонушуң керек да. Эми элестет, мен, например, өзүм үйлөндүм, ошондо дагы бир жол жетти да. Мен үйлөнөм дегенде мен эле эмес, аялым, ата-энем эле эмес, айылдагы туугандарым даярданды да. Элестетип атасыңбы? Бир 60 киши ошол нерсени күттү кадимгидей. Сен ошону ойлонушуң керек да, заказ алып атканда, ставкаңды коюп атканда ошону ойлонушуң керек да. Сен бир 2 эле кишинин үчүн алып барган жоксуң аякта. Сен эми 200 кишинин арасынан ошо жакын тууган болгон бир 60 киши ошол нерсени күттү да. Сен ошол нерсени эске алышың керек да. Ошон үчүн
колуңардан келсе алып баргыла, колуңардан келбесе Акырын акча жыйып үчүн койгон. жок антпегиле. Акча үчүн эч качан ой мен баарын кыйратам деп алдын ала куруп ада бербегиле. Мен ошондой айтам. Мындан да көп нерсе айтам буюрса кийин ошол акыбалга жеткенде, өзүбүз ошондой деңгээлге жеткенде. Акча үчүн 3 той албагыла. ошол суроону берейин деп аткам мен неге. Берчи ошондон. Мага эмес, кийинки подкаст. Туугандарды өлтүрбөгүлө дейсиңби? Кайын журтты жөн койгулачы дейсиң. Иши калбай калды. Бираз камералар өчүп расфокус болуп калдым да, ошол суроодо бар болчу негизи. Подкасттачы. Не суроо? Же жооп берип коесузбу? Берер. Негизи ушундай нерселер көп болот да, форс-мажорский иштерчи. Мен деле көп угам, бизде деле болот. Эмне үчүн болуп калат? Акча үчүнбү ушун? Эмнени? Ушундай 2 той алып алып, же барбай коюп бир тойгочу. Менде эме болду? Серьезно. Серьезно. Бир балыкчылык эжебиздин тоюн алам. Ал дагы эже балыкчыда жакшы бир орду бар эже экен. Жок, мен эже эмес, башка бир орду бар эже. Анан мен эми дос балдарым көбү дебейм, спорт школдон дос балдар бар. Ошо бир дос балам спорт школдо окуган нарында тоюн алып барып калганда өкүл атасы үйлөнө элек экен ал кезде. Көрүп калып, ушу тамаданы менин тоюма алып келип бер деп жалбап аткан чакыртырат. Анан дос балага айтам, мен балыкчыда тоюм бар экен. Десем болбойт. Жок, сен бармайынча аяка болбойт деп. Анан балыкчыда эжебизге чалып 1-2 жолу түшүндүрүп көрдүм. Эже, мен алып бара албай калат окшойм десем. Жок, сага задатак бергенбиз, сүйлөшкөнбүз. Сен өзүң келесиң деди. Менде вариант жок болуп калды да. Тияка барбайм десем, тияк болбойт, бияка барбайм десем, бияк болбойт. Анан аягында айлам кетти дагы балыкчылык бир байкебизди сүйлөшүп балыкчыга эми бара бер тияк көнбөй атат деп мен өзүм кеттим жалбапатка. Ошо менен ызычуун ар жак. Ар кайсы балдар чалат телефон. Анан тиги дос балага чалдым, мына эми сен эметип атасың, өзүң чеч маякты. Ушундай ситуациялар болуп калат. Бир дагы шаардан бир той алып алып, Карабалталык дос баланын свадьбасы болуп калып, аны алып барбайм, конокмун. Ат менен кылыш керек болуп атат. Анан эптеп биринчи бөлүгүн өзүм алып барып түшүндүрүп, досум үйлөнүп атат десем да болбойт тияк. Тияка барбасаң таарынат эми дос бала, бала кезден чоңойгонсуң, бир нанды бөлүп жеген досуң, барыңар деле уруш керек. Анан айла жок, кетишке туура келген. Шайырды коюп кеткем, болдума. Атайлап 2 той, 3 той алган болгон эмес. Ушундай ситуациялар болуп калган. Эми алып барганыма деген ошондо канча 7 жыл болуп калды. 7 жылдын ичинде калып кетпейм. Ачык сөз бир 5-6 жолу болду. Ушундай нерсе да. Биздин 1 айлык экен да сеники. Бул нерсе жок, мына Таңатар байке менен деле көп катташам го. Таңатар байке деле билет. Ошо жаңы чыгып аткан ведущийлерге дагы айтам да ушинтипчи. Арзан той алып алдың, эртесине кымбат той чыктыбы? Арзан тоюңда эле кал деп айтам. Меники кандай случайлар болгон? Мен негизи унутчагыракмын да ушундай. Жайым бар да. Бир заказды алам, бир 2-3 ай мурундан эрте түшөт го заказ. Всё байке деп задатагын алып туруп, эми убакыт барда аз жазып коем болуп унутулуп калат. Ошентип унутулуп калган заказдарымды эле ат мен кылбасам, атак мындай акча үчүн жок. Мен андайды жаман көрөм өзүм. Анан Фаркат айткандай, мени тааныган адамдар да билет. Эгер мен башка эле бирөөнүн заказын алдым, например, 22 мартка 2 ай мурун. Ал заказды алгандан кийин бир 10 күндөн кийин знакомыйым чалып, ошол күнү менин тоюм бар эле деп мага негизи чалышпайт дагы да. Эгер чалса ошол күнү заказым бар экен десем, вариант кылсак болобу деп да айтпайт да. Анткени алар билет, что мен ага чейинки алган заказымды алып барам по-любому. Мындай знакомыйым эле, жакыным эле, эгер тууганым болуп калса, бир тууганым болуп калса, же өзүмдүн бир тууганымдын тою болуп, ошол тойдо өзүм барып конок болуп отуруп калсам, например, ошондой случайда эле ат мен кылбасам, атак знакомыйымдын бул той эле бул байке чоң кызматта иштейт эле деп дагы отказ кылбайм мен. Жок, эми кээде мына кыйбас тааныштар болуп калат го. Ошо менин кыйбас тааныштарым билет да ошто. Албадым деп билет. Сен эле кылбадың эле өткөндө бир той. Камеранын алдына зачем? Любой киши айтсын ошентип. Эгер кимдин тоюна ошентип отказ кылган болсоң, комментарий жазгыла. Ошондой. Бул нерсени эч ким каалабайт чын. Эми болушу мүмкүн, кээ бир тамадалар балким чындап эле балким билип алып алгандар, кымбатыраагын алып алгандарчы. Балким жаштыкта болот чыгар, бирок чын баягы бул элдин каргышы оңой эмес. Жана анча аманат. Мындай да айтып атпаймынбы мен, мына 10 тамаданы иргейт. 10 тааныш айтат, тиги тайкеси байкеси бар айтып, 10 ортого таштайт, анан
сурайт тийгандай инстаграмын карайт элестетет кебетеси мындай тигиндей элестетип анан байкуш жана ресторанды элестетип Инстаграмыңды көрүп чыгып мына байкуш. ушул бала могу жерде алып барсам монтсе деп бүт элестет костюмга чейин элестетет чындап келгенде анан ошолтон неметип кетсем аларга деле убалданбайт эч бир тамада каалабайт чындап менде деле болот мен калп айтып болобу чын мына быйыл эми сезон башталып элек го былтыр бир 2 случай болду андан аркы жылы 2 случай болду бирөөсү ошол жазбай калып бул айткандай болду дагы бирөөсү болсо эмне болду ушундай бир болбогон эле нерселер да июльдө угуп аласың кээде ушундай болуп калат 22 десе 22 июльдө жазып аласың ушундай учурлар болуп калат эми чындап керек ал нерсени бир да ведущий каалабайт бирок ал нерсени кылбаш керек жана антип арзан алып алып анан кымбат чыкпаса ордуңа бирөөнү жөнөтүп барган ал болбогон нерсе жарым жылдан кийин тамада болбой калса чыкпаш керек Ал нерсе эме да ошол убакта жакшы болушу мүмкүн, кымбат акча алышы мүмкүн, бирок ошол убактан кийин бир 2-3 жылдан кийин ошону зыян этет да. Анткени 2-3 жылдан кийин сен келесиң да мага тамадан чакырайын деп аттым эле деп. Ал менин тоюма келбей койгон. Мен сага айтып коем, аны чакырбай эле кой. Ал ушун заказ алып келбей коет экен ал. Дейм, например, сен кеттиң да. Сен тоюң өттү. Сенин бир тууганың той берип калып, ушу тамадан чакырайын деген. Аны баягыда тем монтип айткан. Аны чакырбай эле койсоңчу, келбей коюшу мүмкүн. Деген сыяктуу да биз кыргыз деген азбыз да. Ошон үчүн ал нерсе менен ойношпош керек. Меники ошо болуп калган айтып атпаймынбы, бир ушундай алып турмун бир тойду. Эмне болуп барбай калган билбейм. Чындап эсимде жок да, барбай калып турмун. Башка тойго кетиптирмин да, чындап билбейм. Анан бир жолу бир той алып барып атсам эле бир эже келип, бир байке келип учурашты аялы көзүккөн. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Жакшы. Таң атар кандайсың? Жакшыбы деп анан ушундай сонун учурашып туруп анан жанагы таарынычы бар экен да жанагы байке. Менин тоюма келбей койдуңар деп. Жанагы жерден өзүм өлө элге монтип жарып туруп аткан жаным жерге кирип кетейин дедим. Эмнеге байке, эмне болду десем, башка тойго кетип калгансың деди. Эмне болду эле байке деп эстей да албай койдум, тиги байке да эстете албай койду, бирок айттым, аябай кечирип сурадым, байке бирдеке болгон чыгар. Балким билбейм, мен тамагым ооруп балким бирдеке кылган чыгармын, билбейм. Эми атайлык кылбайт элем байке, бир жакшылыгыңызга карайсың, жолугуп калды да. Ойлобойсуң ал киши келип калат депчи, бирок сен баягы ушул Кечирим сурадым. кадимкидей кечирим сурадым, айттым. Бир тифал бердим. Мен ал тифал үйрөнүп алгам, мен айттым, байке кийинки жакшылыгыңызга Кудай буйрса, сиз чалып монтип эстетиңиз. Эми бекер болбосо дагы мындай арзандатып алып барып берейин байке деп эле мындай. Жаман нерсе. Жүрөктү оюп иштейт го. Ошол той үчүн барып кетесиң, ишенесиң, билбем аз калганда деп карай элесиң да жүрмөчү. Бул болбогон нерсе. Анан главный ооруп калбаш керек да, ден соолук. Мен өтүп кеткен жылы июнда 5-6 тойду атмен кылдым да. Көлгө салып барып анан ошол жактан балдар менен мушташып кетип, жагым сынып калып. Анан кантип болуп барасың жагың сынып калса? Анан ошондо прям 2 күн калган нерсе тойду атмен кылдым да. Ошол той элер менен жолугуп калдым 2-3 жылдан. Ушинтип деп. Бирок мен андай эмемин да. Меники баары бар да. УЗИм бар, УЗИде, рентгеним бар. Кайсы врачка барсам, гинекологум бар. Ошол врачтын эме жазып бергени бар. Ошонун той элерине полный жибергем да, бирок. Мына мондой болуп калды, мондой болуп калды. Жагы гипс тагасың. Бутуп беле, такмакка чейин баргыдай. Бутуп беле ал. Эртеси башка тойдон кармалып калгыдай. Угуп атса айтат ал. Ушундай досум, мен сени жакшы көрөм. Моңолорду көрдүң кылып аткан. Айтпайгыла. Жаман. Атайлап болбойт бирок. Атайлап болбойт чын. Болду. Чор рахмат, камера өчүп калды элек деп бүтүрөлү анда. Чор рахмат келип бергениңиздерге. Сен де ишиңе ийгилик. Орузуңуздар кабыл болсун, өтүп кеткен той колаңгысын. Дайыма кыргыздын жакшылыктарына жүрө берели. Чоң рахмат, бар болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ушу менен маек соңуна жетти. Жакшы комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Ооба, кимдин алып барганын жагат, Мурастыкы, Фархаттыкы ошо жазып койгон экөө мелдешип атат. Ишиңе ийгилик. Бүгүнкү отурганыбыз жакса да комментарий жазып койгон.